Салам 11 класстын бүтүрүүчүлөрү жана ортага даярдануучулар, силер менен кайрадан мен Элдин сыймыгы. Биз тригонометрияны улантабыз. Мурун биз синус жана косинустар жөнүндө кичине болсо дагы маалымат алып түшүнө баштадык. Бүгүн биз өзүңөр көрүп тургандай тангенс жана катангенс жөнүндө сөз кылабыз. Өзүңөр көргөндөй тангенс мына ушинтип жазылат. T анан G бул болсо катангенс C T G деп жазылат. Өзүңөр көрүп алдыңар, түшүнүктүү эле болсо керек баары. Же болбосо дагы башкача түрлөрү болуп калышы мүмкүн. Ал болсо T A M тангенс болуп калышы мүмкүн. Же болбосо код деп жазылышы мүмкүн. Негизи компьютерлерде ушинтип жазылат, ал эми мугалимдериңер ушинтип эле жазса керек. Экөө тең туура, силер каалагандай жазсаңар болот. Мен азыр мектептегидей эле кылып жазам. Достор, негизи тригонометрия илими формулаларга аябай байда. Ошол формулаларды кантип жаттасак болот? Мына бүгүн биздин эң биринчи формулабыз кездешти. Тангенс жана катангенс. Эми биз муну кантип жаттайбыз? Биз мурунку сабакта синус жана косинус жөнүндө сөз кылганбыз, туурабы? Азыр бул экөөнүн эле байланышы болгону синусту косинуска бөлүп койгон, бирөөсү косинусту синуска бөлүп койгон. Кантип айырмалайбыз? Карайбыз, достор. Бул жак үстү дайыма биринчи турат, асты экинчи турат деп эсептейли. Ал эми бул жакта катангенсте с не турат? Дайыма биринчи турат, анда с биринчи турса, биз бул жакта сны карайбыз дагы. Катангенстин формуласы тескерисинче косинусту синуска бөлөт экенбиз деп жаттап калабыз. Макулбу? Бул жөн эле мен жөн эле чыгардым да, силердин жаттап калышыңар үчүн, ассоциация кылыш үчүнчү. Негизи математикада мындай эреже жок да. Ал эми тангенстики, демек башында с жок экен, анда S жок экен, анда биринчи синус турат деп жаттап калабыз. Макулбу? К косинус. Эми достор, бул жакта альфа эмнени түшүндүрөт? Тангенс альфа барабар синус альфа бөлү косинус альфа. Бул альфа деген аргументтер. Кааласаңар бета болуп койсоңор болот, кааласаңар гамма болуп койсоңор болот, кааласаңар тангенс баланчай деп туруп өзүңөрдүн атыңарды, фамилияңарды жазып койсоңор болот. Эчтеке өзгөрбөйт. Болгону бул жакта азыр ар кандай аргументтер жазылат. Мисалы жанагындай пи бөлүнгөн 2, пи бөлүнгөн 3 деген сыяктуу. Мисал кылып көрөлү. Мисалы тангенс мынап жазсак болот, мынап жазсак болот. Пи бөлү 4. Бул функция, функциянын аргументи бул. Канчага барабар болот экен? Демек, карайбыз. Синус альфа демек, синус. Көрдүңөр, бул жактан альфаны өзгөрттүмбү? Пи бөлү 4 анда бул жакта альфаны дагы ошол эле санга өзгөртүшүм керек. Синус пи бөлү 4. Кайра, бул жакта да астына өзгөртүп коеюн, астында пи бөлү 4 болушу керек милдеттүү түрдө. Бөлүү сызыгынсам, бул жак косинус болот. Барабар. Демек, синус пи бөлү 4 кайсыл мааниге ээ болот эле? Албетте, жанагы тегеректи эстейбиз дагы. Пи бөлүнгөн 4 бул чекит болчу, синусту көздөй чуркайбыз. Тамыр асты 2 бөлү 2 болчу. Бөлөбүз. Косинус пи бөлү 4чү? Айлананы чебиз дагы. Макул, чип туруп эле көрсөтүп салайын. Айлананы чидик. Демек, бул синус, бул косинус. Бул жак пи бөлү 4 болчу. Биз азыр синусту көздөй чуркадык. Мынакей бул жерде тамыр асты 2 бөлү 2 бар болчу. Ал эми косинуска чуркасак дагы тамыр асты 2 бөлү 2 болчу. Түшүнүктүүбү? Демек, тамыр асты 2 бөлү 2 экен бул жактагы. Ал эми биз бул жактан бөлүүнү 4 этаждуу бөлүүнү, 4 кабаттуу бөлүүнү кантип чыгарып элек? Албетте, бөлүү сызыгын сызып туруп, үстүңкү менен үстүңкүнү көбөйтөбүз. Демек, 2 көбөйтүү тамыр асты 2, мына 2 көбөйтүү 2. Ал эми астыңкы менен астыңкыны көбөйтүп туруп, астына жазабыз. Астында да 2 көбөйтүү тамыр асты 2. 2 менен 2 кыскарат, тамыр асты менен тамыр асты 2 кыскарат да, бизде 1 болот. Башкача айтканда, биз муну мындай эле чыгарып койсок болот болчу. Үстүндө кандайдыр бир сан, астында да кандайдыр бир сан, бирок экөө тең бири-бирине окшош экен. Окшош сандар бири-бирине бөлсөк 1 деген санды алабыз. Мисалы 8'и 8'ге бөлгөн сыяктуу, 10'ду 10'го бөлүү деген сыяктуу да. Түшүнүктүү, демек.
tangents pi bölü 4 бұл 1 деген мааниге ээ болот экен. Эгерде ким чыгарган эсептердин жообун текшере албай атса, албетте App Store'да же болбосо Play Store'да Photomath деген программа бар, ошондон текшере алса болот. Мисалы мындай болот. Эми котангенсти карайлы. Котангенс кайсын алсак болот? Мисалы пи бөлүнгөн 6 алайын. Пи бөлүнгөн 6 барабар канча чыгат? Так, пи бөлү 6 котангенс кандай эле? Косинус болчу. Үстүндө биринчи орунда косинус турат. Косинус себеби бул жакта к турат. Косинус бөлүнгөн синус. Бирок аргументтин биз деген пи бөлү 6 деп өзгөрткөн соң, бул жакта да пи бөлү 6 кылабыз. Бул жакта дагы пи бөлү 6 кылабыз. Так, мен болсо экзаменде турам, анан кийин элестете албай атам. Анда коркпой эле айлананы чыя калам. Бул косинус, бул синус. Пи бөлүнгөн 6 болжол түрдө бул жерде жайгашкан. Бул пи бөлү 4, бул пи бөлү 3, пи бөлү 6 мына эң акыркысы экен. Косинуска түшсөм, бул косинус сызыгда. Тамыр асты 3 бөлү 2-ни алам. Ал эми синуска түшсөм 1 бөлү 2 жазам. Косинус деген тамыр асты 3 бөлүнгөн үстүрөк жазайын. Тамыр асты 3 бөлүнгөн 2. Ал эми синуска чуркаганда 2ден 1 алат экен. Демек, азыр тамыр асты 3 менен 2-ни көбөйтөм. Демек, үстү менен үстүн көбөйтүп үстүнө жазам. 2 тамыр асты 3. Астыңкы менен астыңкы көбөйтүп астына жазам. 2 көбөйтүү 1. 2-ни 1 көбөйтсөм 2, 2 менен 2 кыскарат дагы. Тамыр асты 3 келип чыкты. Мен азыр туура чыгардымбы же туура эмес чыгардымбы текшерип көрөлү. Демек, туура эле чыгарып турмун достор. Мынакей тангенс альфа, котангенс альфа деген ушундай эле эки оңой формула бар. Силер муну эми эч качан унутпайсыңар деген ойдомун. Бүгүнкү сабагымда ушундай кыскача эле болмокчу. Анда кийинки сабакта жолугабыз достор.